мен нормальный акча төлөсөм, жаран катары, мен нормальный свет алышым керек да. Мына силер азыр тарифти көтөрүп баратсыңар, элиң чукпай, мейли деп, бул жакшы аябай. Биз жана жетишибиз керек, сиз айткан пикетчи. Но биз нормальный электр энергия алышыбыз керек төлөгөндөн кийин. Ограничить этпешиңер керек да бизди. Элди мен бизди деген мен деле элдин атынан сүйлөп атам да. Марат Молдонович, биздин мисалы үчүн Кыргызстанда, мисалы үчүн кошуна мамлекеттерге караганда, Тажикстанга караганда мындай ограничение жок. Бир убактылуу ограничение. Жана ошол кубаттуулугун эле чыңалуусун азайтып коюштун максаты болуп атат да. Азыр өтүп кетели деп атабыз. Эми өчүп атпай, үйүңө жүгүрүп чыгып атпайсыңбы? Адам кайра жүгүр. Это же дискомфорт же, любой адамга төлөп берген адам. Марат Молдонович, эми өзүңүз Ладно, хорошо, мейли, ошону жакшы. 30 жылдан бери курулган немени 3 жылда куруп бүтүш кыйын го дейм. Жаңыртып. Азыр Жеңишбек Шермаматович айткан 1,5 миллионду коюп койсоңуз вообще элдин баары кыйналат. Ошону жок, ошону айтып атам, бир 5 эмес, же толук 5 бербей атсыңар, ушуну текшерип коюңузчу бул. Силер айткандай 5 жетет деп атсыңар, карап көрсөңөр 6 мексендерди. 3 ушундай кылып коюп атсаңар болуш керек, чечүүчү ограничение. 5 болсо жетмей экен. Комитетте